Интернетте жогорку кеңештин депутаты Шайыр Бекташиевке таандыктелген аудио сүйлөшүү тарап жатат. Социалдык тармактарда колдонуучулар Шайыр Бекташиевке таандык деп эсептелген телефондук сүйлөшүүнүн аудио жазуусу тарап жатат. Жазууда кымбат сатып алуулар, анын ичинде $37,000 жер буюм, ошондой эле мунай базасы, завод жана финансылык милдеттенмелерге байланыштуу маселелер талкууланганы айтылат. Жарыяланган стенограммага ылайык маектештер, бизнес сатып алуу, күйүүчү май жеткирүү жана карыздык милдеттенмелер темаларында козгошот. Материал жарыяланган учурга карата Ташиевдин өзүнөн же мамлекеттик органдардан расмий комментарий түшө элек. Шайыр Бекташиев 7-чакырылыштагы парламенттин учурдагы депутаты, мурда Жалал Абад мунай иштетүүчү заводду жетектеген. Ал Камчыбек Бекташиевдин иниси болуп саналат. Февраль айында социалдык тармактарда анын кырмалышы мүмкүн деген ушактар да тараган. Бирок депутат бул маалыматтарды четке кагып, парламентте ишин улантып жатканын билдирген. Президент Кыргызстанды алыс кылууга укугубуз жок. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийинки алгачкы сөздөрүн азыркыга чейин эстей турганын билдирди. Анын айтымында ал учурда Кыргызстанда баары жакшы болот, бизди жаркын келечек күтөт деп айткан жана бул жөн гана жубатуучу сөз эмес, чыныгы убада болгон. Мамлекет башчысы өлкөдөгү чыңалган абалды турукташтыруу, мамлекеттүүлүктү сактоо жана туруктуу өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөө башкы максат болгонун белгиледи. Президент 5 жыл ичинде туруктуу өнүгүүгө негиз боло турган бекем база түзүлгөнүн кошумчалады. Энергиясы ташкындаган апа. Бишкектеги таңкы машыгуу. Эртең менен Бишкектеги спорт менен машыгууга арналган атайын аянтчалардын биринде бир апа өзүнүн өзгөчө машыгуу ыкмасы менен өтүп бара жаткандардын көңүлүн бурду. Бул видео социалдык тармактарга тарап, колдонуучулар улгайган айымдын энергиясына жана спортко болгон өзгөчө мамилесине суктанып жатышат. Бишкектеги бала бакчада мыйзам бузуу аныкталды. Бишкек шаарына вице-мэр Виктория Мазгачева мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде пландан тышкаркы текшерүү жүргүздү. Номер 111 бала бакчадан мыйзам салып чыгууга даярдалган азык-түлүк салынган куту табылган. Ошондой эле тамак каштын белгиленген нормаларын сактабаган учурлар аныкталган. Ал эми номер 70 бала бакчада тамак аш үчүн төлөм кызматкердин жеке эсебине мобилдик которуу аркылуу кабыл алынганы белгилүү болду. Мыйзамга ылайык каражаттар мекеменин расмий эсептик эсебине гана которулушу керек. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир кызматкер жумуштан алынган. Жетекчиге ишти жетиштүү деңгээлде көзөмөлдөбөгөн үчүн тартиптик жаза көрүлдү. Текшерүүнүн материалдары милиция органдарына өткөрүлүп берилет. Дүкөндө мөөнөт кеткен азык-түлүктү сатып жатышкан. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Санипит борбору текшерүүгө чыгып, ноокаттагы дүкөндөрдүн биринен 59 кг эскирип кеткен тамак ашты тапкан. Товар дароодо сатыптан алынып, жок кылынды. Ал эми сатуучуга салынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. бузулган астар. Түндө автоунаанын терезесин сындырып, андагы сумканы уурдап кеткен жигит кармалды. Окуя 24 февралга караган түнү Бишкектеги мейманканалардын биринин унаа токтотуучу жайында болгон. Арыз ээси жалпысынан 166 000 сомдук чыгым көргөнүн айткан. 29 жаштагы шектүү буга чейин ушундай кылмыштар боюнча бир нече жолу соттолгону аныкталды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз.
Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Bundan akabinde özü bir program bitirmek geldik. Süleyman. Sonra bir şeke bunu bana ver. Ben siz buna 120 milyon karşı otladınız. Sen vereyim şeke vereyim. Ben buna bir tonu sakla şimdi. Tam şey üretmeyin. İşbirlikte kalsın. Bütün Urfa'ya varıp geldim. Urfa'dan Salavat'a 260 kilometreden 2,5 saat çıkıyorsun baştan beğendim. Bir koyamda planı. Kazak bir bolboy. Salavat 12 yılda garantiyasında. NATO başına bir yol koyayım. Aynı şekilde öncesi bana emin alıyorum ben. 20 yaşında da var. Böyle şey koy. 25 yılında var. Ayaş kapırım. 12 yılında var. Şakagin alıyorum. Böyle bilmesi bolboy degende. 30 yaşında abi tavuk тупичен алмай тауып бердім. Жақсы молодец. Как пока есть возможность. Шундайдың аялдары сразу эле баалап коет. Көргөндөргө. Жакма деген аялы суктанып болбой калды дейтин. Акматыбарды кайсы келбептин ба? Алар кетти сразу. Шер молодец. Эркек ал. Акмат көрдүңбү мени сволочь деп.